Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, агалар, эжелер жана ошондой эле кошуна мамлекеттин жарандары, сиздерге дагы салам айтамын. Бүгүнкү биздин талкуулай турган маселебиз бул вакцина болуп атат. Коомчулукта вакцина 7 жылга чейин ушундай болот экен. Ушуна адамдын организмине сиңип кетип, адамды жабыркатат экен. Жана башка ошон толгон токой сөздөр болуп атат. Вакцина аласызбы же жокпу? Комментарийге жазып калтырыңыз. Себеби вакцина бул Казакстанда дагы болушунча дуу болду. Алабыз, албайбыз. Кыскасы бардык жерде эле ушундай болду. Вакцинага атайын видеороликтер дагы даярдалып жатат. Темир магниттерди өзүнүн денесине мына коюп көрүшүп, ошол темирлер түшпөй калган, ал эми жөн соо адамдыкы түшүп кетип аткандыгы. Вакцина бирок чындыгында ойлонуп көрсөк, оорукчан адамдар албайт экен. Ошондой эле таза адамдар гана алат экен. Эгер оорукчан адам ала турган болсо, сөзсүз түрдө ага таасирин берет экен. Жана жаш балдар дагы албайт деп айтышат. Ошон үчүн биз дагы ойлонуп иш кылалы. Эми ким билет? Адамдарда дагы ар кыл нерселерди айтып жатышат. Вакцинанын зыяны жок, пайдасы бар дегенде кылышып. Бул вакцина каяктан чыгат десеңиз, бул Кытайдын өзүнөн чыгат вакцина. Кытайдан келет. Ар бир жаран алышы керек деп атат. Кыргызстанда эгерде сиз вакцина албай кое турган болсоңуз, сиз бир кызматта иштей турган болсоңуз, анда кызмат ордуңузда иштеген жериңизде айлык бербейт деген сөздөр да чыгып атат. Албетте мунун баарын биз териштиребиз. Андыктан видеого лайк басып, ушул каналыбызга жазылып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону сөзсүз түрдө басып, эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуңуз. Азыр сиздерге вакцина Азербайжандан келип жаткандыгы, Бакудан келип жаткандыгын сиздерге айтып беребиз. Анда эмесе жаңылыкты тамаша кылыңыздар. Егерде сен денеңе чип орнатпасын десеңіз, мына видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Соңғы уақытта вакцина жайлы, чип жайлы әңгімелер көп қозғалып кетті. Біреулер айтады, оның бәрі адамзаттың санын қысқарту үшін дейді. Тағы біреулер айтады, әлемдегі алпауытты миллиардерлердің әлеммен басқару үшін жасалып жатқан дүниесі деп айтады. Шыны керек, мен бұл жайтқа таңғалып тұрғаным жоқ. Неге? Себебі бұл туралы ақпараттарды мен сонау 2007 жылы пацан оқушы болып жүргенімде естігем. Бишкекке Бакудан COVID-19 каршы AstraZeneca вакцинасынын 40 000 дозасы келди. Кече 16 жылда Бакудан Бишкекке AstraZeneca вакцинасынын 40 дозасы келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин Азизбек Мадумаров жана Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин статс катчысы Жапаркул Ташиев COVID-19 коронавирустук вакцинасына каршы күрөшүүнүн алкагында Манас эл аралык аэропортунда Бакудан Кыргызстанга 40 000 доза AstraZeneca вакцинасы жүктөлгөн гуманитардык жардамды алып келген учакты тосуп алышты. Кыргыз тарап Азербайжан Республикасына өлкөлөрдүн ортосунда бир туугандык мамилелердин көрүнүшү болгон бүгүнкү оор эпидемиологиялык кырдаалда көрсөтүлгөн гуманитардык жардам жана колдоо үчүн ыраазычылык билдирди. Аталган гуманитардык жардамды берүү тууралуу келишим Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин 2021 жылы 1-3 июлда Азербайжан Республикасына расмий иш сапарынын алкагында жетишилген. Белгилей кетсек, бул азербайжандык өнөктөштөр Кыргыз Республикасыга жиберген биринчи жардам эмес. Өткөн жылы апрелде дагы 64 тонна медициналык жана антисептикалык каражаттары келген.